Кызуу иштер жүрүп жаткан Бейшеке айыл аймагына караштуу Кара Буура айылы. Бул балдар бакчасы пайдаланууга берилип калса, айылдын 50дөн ашык наристеси бакчага баруу мүмкүнчүлүгүн алат. Айылда буга чейин балдар бакчасы болгон эмес. Элеттин наристелери райондун борборундагы балдар бакчаларына барышат. Анын курулушу айыл өкмөтүнүн геништеткен компаниянын социалдык пакетке бөлгөн каржысы түрткү берүүчү гранттын колдоосу менен ишке ашырылып жатат. Алтын компаниясынан Вертекс деп код. Ошол компаниядан жылына 1 миллион сом бөлүнөт. Балакча салайлы деп 3 жыл чогултуп, 3 жылда 3 миллион чогултуп, анан кийин өзүбүздүн жергиликтүү бюджеттен 1 миллион сом бөлүп, 4 миллион сом менен 2021-жылы ошо балакчаны баштадык. Бул акча жетпегенине байланыштуу биз Steam грантка жаздык проект боюнча. Ал жактан 3 миллионго Steam грант жаздык. 1 миллион сомду жергиликтүү бюджеттен бөлдүк 2022-де да. 2022-де бул сос пакет болуп дагы 1 миллион түшмөк бул айылга. Ошол 1 миллион эсебинен 5 миллион менен ушу тиги балакчаны дальше нары быйыл дагы баштап салдык да. Талас облустук өнүктүрүү фондуна балдар бакчасына керектүү болгон ашкана эмеректери жана дагы башка кем карчысын алуу үчүн 4,5 миллион сомго кайрылуу жолдонуп, фонддун байкоочу кеңеши колдоого алды. Эми жаңы курулуп жаткан бакча толугу менен бардык шарттар менен камсыздалат. Бакчанын жалпы сметалык наркы 14,5 миллион сомду түздү. Бул ойнатып туруу, бул өзүнчө запас, Айыл өкмөтү жана жергиликтүү кеңештин депутаттары облустук өнүктүрүү фондуна мындан сырткары Бейшеке айылынын элин толук таза суу менен камсыз кылуу үчүн кошумча суу тартып келүү аракеттерин баштоо алдында турушат. Айылда таза суу бар болгону ал тоонун боорунан булактан агып келгендиктен айылды толук камсыздай албайт. Маал менен гана суу берилет. Ал эми айылдын этегинде жашаган жашоочуларга суу жетпей калган учурлар да болот. Бизде айылдар курулуп атпайбы, бияк бетте айылдар ошолорго жетпей атат да суучу. Аларга пока линия тартыла элек дагы. Айылга азыр суу жетпей атат чын-чынына келгенде. Ошон үчүн биз экиге бөлүп атабыз да. Эмесе бир эле эртең менен кое берсек, түштөн кийин суу жок болуп калат да биздечи. Ошонун себебинен азыр биздики самотек болуп тоодон келип атат. Өзүдө турбабыз кичинекей, 75 турба тартылган, ага жетпейт. Эми буюрса мынаяктан чыгып калса, кура калса, аны уже элге жеткенге бирке суу маниз кыйналып атыр да. Биздин эки жагыбызда да мал сугарганга суу жок. Биздин малыбыздын баары ушудан ичет, өзүбүз да ушудан ичебиз. 100 тонна суу сактоочу суу резервуары бар, бирок ал дээрлик толбойт. Анын жанына дагы кошумча 100 тонналык суу топтоочу курулма курулуп жатат. Эгерде фонд тарабынан колдоо болуп калса, Союз малында орнотулган суу системасынан айылга суу тартылып, ушул резервуарга топтоо планы коюлган. Бул жумуштарды аткаруу үчүн 1 миллион 450 миң сом керектелет. Ошону биз азыр оң чечип берет деп күтүп жатабыз. Анткени себеби биздин айылдын альтернатива бул булактан бөлөк суу жок. Суу топтоочу жайга жеткерип алсак, ал жерден резервуар кошумча курулуп атат. Ошого куюп, ошондо биз 1-2 сааттан эмес, 5-6 сааттан суу ичип калабыз деп ойлойм да. Анан ал негизгиси ал эле эмес. Кээ бир жылдары кургакчылык болгон учурда биздин булак соолуп калып атат. 1 сааттан гана агат да. Бер жактагы турган резервуарлар толбой атат. Ал кошумча эмес. Ошондо биз малыбыз эмес, өзүбүз да суу жок калуу коркунучу турат. Бейшеке айылында 2000 калк жашайт. Алардын азыр пайдаланып жаткан таза суудан сырткары мал жандыгы жана башка керектөөлөрү үчүн пайдалана турган альтернативалык суу ресурсу жокко эсе. Мындан улам облустук өнүктүрүү фондуна кайрылып, алардын ишин колдоп берүү суранычын билдиришти. Өз кезегинде бул сунуш фонддун байкоочу кеңеши тарабынан каралып, андан кийин каржы маселеси чечилмекчи. Рахат Бейшелиева, Мелис Элебесов, Кара Буура району.